Алатой 24 маалыматтык каналынан кайрадан интернетте эмнеге рубрикасы уланта, талдыда социалдык тармактарда актуалдуу болуп талкуу жаратып айрым маалыматтарга кыскача токтолобуз. Студияда кызматта Тутан Мелисов, саламатсыздарбы? Бишкек шаарында 4-чү дивизиондогу хоккей боюнча дүйнө чемпионаты жыйынтыкталды. Бул тууралуу маалыматты президенттин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык президент Садыр Жапаров жана өлкөнүн биринчи айымы Айгүл Жапарова Кыргызстан менен Кувейт командаларынын ортосундагы турнирдин финалдык беттешинин трибунадан көрүүчүлөр катары көргөн. Улуттук курама Кувейт командасын 14-0 эсебинде жеңип, аны менен бул дүйнө чемпионатында биринчи орунду ээлеген. Мамлекет башчы Кыргызстандын командасынын кийим алмаштыруучу жайына кирип, хоккейчилерибизди чемпионаттагы ишенимдүү жеңиши менен куттуктаган. Мындай маалымат интернет тармагында жаңылыкка айланып, президентке ыраазычылык айткандардын катары дагы да болсо токтой элек. Молодцы, ребята, поздравляю вас. Поздравляю. Как я обещал вам 4 дня назад, да? 4 дня назад было, да, у нас? 5 дней назад. Каждому из вас с меня приз будет. Приз. Так, главный тренер вы, да? Да. Поздравляю вас. Побольше чуть-чуть. Все, молодцы, ребята. Я еще раз поздравляю вас. Насколько я понимаю, вы на 3-й дивизион переходите, да? Да. Если вы выиграете на 3-м дивизионе, еще больше будет. 2 раза, 3 раза больше будет. Обязательно играйте, вот, подтягивайте других ребят. Спасибо. Спасибо. Ребята, от лица Федерации, от нашей сборной, огромные слова благодарности нашему уважаемому президенту Садыру Нуржичу Жапарову. Гип-гип! Ура! Гип-гип! Ура! Гип-гип! Ура! Молодец, 3 баскычка көтөрүлдү. Алга жигиттер, президентибиз спортту колдоп жатат. Бали, колдогонду гана спорт өнүгөт. Президент жакшы болсо, кыргыз спортчулары эң жакшы ийгиликтерди жаратышат экен. Демек, биздин президент Садыр Жапаровго даңк. Көрүп алып, ыйладым го, Кыргызстандын келечеги алдыда. Ажообуздун ак жолтойлугу, жөнөкөйлүгү кубандырат. Бар болуңуз биздин сүйүктүү президентибиз. Ажообуздун аялы аябай жөнөкөй экен. Баарына үлгү. Себеби макияжы жок, шакек деле жок. Башка бирөө болсо чоёктоп бармак. Азамат, силердей чыган спортчуларыбызга даңк. Ажообуз Азамат, Кыргызстан алга, спорт, маданият өнүгүп жатат. Жакында Кыргызстан өнүгөт. Көзгө жаш тегеренет го, Азаматсыңар, Кудайым кут кылсын. Жеңиш кут болсун, кыргыз элим. Президентибизге ыраазы бололу. Элдин камын ойлоп жатканда биримдикте жардам кылалы. Спорт жаатында жакшы жардам берип колдоп келатат буюрса. Ошондой эле интернет тармагында дагы бир жагымдуу маалымат тарады. Жогорку кеңештин жыйынында социалдык фонддун төрагасы Бактияр Алиев 2022 жылдын 1-октябрына карата пенсиянын базалык бөлүгүн 50%га чейин көтөрүү пландалып жатканын билдирди. Ага ылайык пенсиянын базалык бөлүгү 4300 сомду түзөт. Ал белгилегендей, бул бардык категориядагы пенсионерлерге тиешелүү болот. Мындай жагымдуу кабарды пенсионерлер жылуу кабыл алып, кубанычтарында чек жок болуп турган чакта, ал эми интернет тармагынын колдонуучулары мындай кабарга лайк басып, репост кызматы менен дагы көп бөлүшүүдө. Буйруса берекесин берип, тынччылык эле болсунчу. Пособияны да көтөрсө жакшы болмок. Туура, антпесе пенсионердин алган акчасы дарысына араң жетип калды. Пособияны да көбөйткүлө, балдардын акчасын. 6-7 баласы барлар бага албай жатышат. Абдан сонун көтөрсө жакшы болот эле. Жакшы экен, 3000 алгандарга бир топ эле кошулат да, жыргашат го буйруса. О, жакшы жаңылык. Уга турган күнүбүз бар экен, Кудайым кут кылсын. Жакшы жаңылык буйруса. Көп пенсия алгандарга көп кошот, аз алгандарга аз кошот. Баягы эле жаңылык. Көп алгандарга аз кошуп, аз алгандарга кошсо болмок. 50% деп атышат, эми көрөбүз да убагы келгенде.
Ушул жакшы жаңылыкты да жөн эле окуп койбой көрүнгөн нерсе жазабыз. 15-20% деле көтөрүп жүргөнгө караганда жакшы эле жылышта 50%. Абдан сонун акырындап баары жакшы болот, бизде ишенебиз. 50% эмес, 100%га көтөрсөңөр деле пайдасы жок. Доллар көтөрүлдү деп баары кымбаттап кетти. Азыркы инфляция менен салыштырганда тыйын эле кошулуп калат го. Бирок негизи жакшы жылыш болуп келатат. Ийгилик сиздерге. Жакшы жаңылык экен. Ошондо пенсияны 50% дегенде алган пенсиябыздын теңи болуп калат экен да. Жакшы болмок, дар-дармекке кенен жетип калмак. Кошуп атат кичине болсо да, ошонун берекесин берсин. Кудайга шүгүр, акырында оңолобуз, экономикабыз оңолот, ажообуз жакшы эле иштеп жатат. Аларда интернетте Кыргызстанда дүйнөлүк тасмалардын премьерасы көрсөтүлбөй турганын маалымат чыкты. Атамекендик кинотеатрларда прокатка чыгуу үчүн тасмалар Орусиядан сатылып алынгандыктан көптөгөн дүйнөлүк кино премьералары Кыргызстанда көрсөтүлбөй турганын Синематика ишканасынын өкүлү Алмаз Кайыпов билдирди. Белгиленгендей, Кыргызстандагы көрүүчүлөр көптөгөн дүйнөлүк премьераларды, анын ичинде Walt Disney киностудиясынын Мен кызарып жатам мультфильмин жана Marvel жана Columbia Pictures кинокомпаниясынын Марбиус тасмасын көрө алышпайт. Алмаз Кайыпов ошондой эле студияларда конкреттүү эч нерсе айтылбай жатканын белгиледи. Бул маалыматты интернет колдонуучуларынын ача пикирин жаратты. Анткени алардын арасында кээ бири колдосо, кээ бири туура эмес деген сөз көз караштарын билдиришүүдө. Көрбөйбүз деле, жакшы болмок. Ырас эле кылат, кайдагыларды көрсөтөт Европа. Болсо деле эл барбайт го, орустар эле барбаса зериккенде. Теперь будем учить английский язык, только чтобы посмотреть продолжение того или иного сериала или фильма. Биротоло көрсөтпөй калса жакшы болмок. Көрбөй эле жүрө беребиз. Туура кошулам. Өмүрү киного барган эмесмин. Чорт, атайын Россиядан барып Бетманды көрөйүн деп жаттым эле да. Жакшы эле болуптур, жаштар бузулуп баратат, өзүбүздүкүн эле көрөбүз. Азыр эл тажап калган кино-минодон 5 жылда сагынып калабыз. Ансыз деле жашайбыз, жашап келгенбиз, пайдасы жок нерселерди фантастика, башка дегендей. Ойтум эле асман түшүп күнүбүз өтпөй калат эмеспи? Эмне кылабыз? Жатаарда Человек-паук, турганда Капитан Америка менен тамак ичкенде Бетман менен жашап жатпадык беле? Туята, ит болду эми. Аларсыз тарбия албай, максат койбой калабыз. Ырас кылыптыр, алардын кинолорунун кереги жок деле бизге. Интернет тармагында дагы бир кызыктуу жана ошол эле учурда таң калтыра турган видео тарады. Көрүп турганыңыздардай Бишкекте асфальт оюлуп, унаанын дөңгөлөгү чуңкурга түшүп кеткен. Бул тууралуу социалдык тармактарда видео бөлүшүп, комментарийлер калтырылууда. Маалыматка ылайык, окуя Токтогул көчөсүндө катталган. Учурда чуңкур жаралган жердин айланасы тосулууда, бирок интернет тармагынын колдонуучулары тиешелүү адистердин жоопкерчилиги жок деп күнөөлөшүүдө. Анда алдыда видеого назар салып, андан соң комментарийлерге кезек берели. Бишкек асфальт сервис рулит. Вот куда делись деньги. Интересно. По улице Гоголя такая же дыра была. Өтө оор, өтө чоң машина асфальтты жарып салып тургу. Кара жерге кир деп каргаганыңарды токтоткула ошон үчүн. Жолдорду салып бүткөндөн кийин кайра чугуп казып атышпайбы? Көрүнгөн жерден аны чала толтуруп брусчатка төшөгөндөр күнөөлүү. Жибек жолу Тимирязева көчөлөрүнүн кесилишинде да бар мындай көрүнүш. Люк түшүп кеткен го. Жол куруучулар төлөп бериш керек. Болбосо алар жазасын албай жолдорду эптеп жасап жүрө беришет. Жолго бөлүнгөн акчанын жарымын жеп койсо ошондой болот да. Биз жогоруда интернет тармагында актуалдуу болуп көп талкууга алынган видео материалдар менен бөлүштүк. Ал эми айтсак, жаңырган комментарийлер эч кандай өзгөрүүсүз берилди. Албетте бул эми элдин пикири. Мен сиздер менен кийинки эфирге чейин коштошом. Андыктан жакшы кабарлар менен кийинки эфирлерде жолугалы. Саламатта туруңуздар.